Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде тегирмен теле берүүсү алып баруучулар мен Перза Сайтбурхан жана Айдын Бакытбек. Биз бүгүн негизи эле шайлоо 2020-жылдагы боло турган шайлоолор жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Барыңыздарга маалым болгондой эле шайлоого партияларды каттоо аягына чыкты. Анын ичинде 16 партия каттоодон өттү, саясий партиялар. Бирок Кыргызстан партиясынын шайлоодогу каттоодон Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн баш тартып, анан булар сотко кайрылуу чечим кабыл алынган. Негизи эле ошол жагдайды талкуулоо үчүн бүгүн бизде эфирде Жарандык платформа коомдук уюмунун директору Айнура Усупбекова жана Реформа партиясынан Азият Жекшеев болмокчу. Алгач эле суроо, Азият мырза, сизден баштасак. Сиздер ошол негизи эле кырдаал башталгандан барып ошол жакта болдуңуздар. Бул кырдаал эмнеден улам келип чыкты? Убагы жетишпей калды деген маалыматты сиздер кайдан алдыңыздар? Негизи ошол боюнча. Негизи ошол Кыргызстан саясий партиясы документтерин берүү процедурасында нарушение болгон деген маалымат бизге кечке жук келди. Анан албетте бизди эле таң калтырды, бирок анысына карабастан кабыл алыптыр деген маалымат келгенден кийин аны сураштырып баштадык. Сураштырып териштирип баштадык. Эми так маалымат ала албагандан кийин өзүбүз эле бара ал деп чечтик. Мен ошо ыйгарымда өкүлүбүздү алып чогуу барганбыз. Биринчилерден болуп бардык го дейм. Анан кийин башка партиялар да келип баштаптыр. Аларга да кызык болуптур бул маселе, эмнеге андай болуп атат деп. Анан ордуна келгенден кийин Боршайкомдун ичине өзүбүз деле мындай сураштырып жаттык. Ушундай маалымат келип атат, ошону тактоо иретинде кандай бир далилдериңер бар, маалыматтар бар, берип койгула деп сурап баштадык. Тилекке каршы бир топ саатка чейин эч ким чыккан жок, кабар да берген жок. Анан аябай көп киши топтолуп кетти Боршайкомдун сыртында. Бардык ошо саясий партиялардын өкүлдөрү келди го десем жаңылбайм го. Биз өзүбүз да талап кылып баштадык. Ичкери кирип, Боршайком төрайымы өзү да келди, Шайлдабекова. Сүйлөшөлү дедик, чогуу чечелик. Бул маалыматтарды же төгүндөп, же ачыктап бир маалымат бергиле деп. Анан ошо негизинде киргенбиз. Ичине киргенде түз эфир аркылуу деле күбө болсоңуздар керек, элдин баары деле күбө болду. Бардыгын ошо ачык болсун деп түз эфир аркылуу өзүбүз деле берип жаттык. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да бар болчу, алар да берип жатышты. Ошол күнү анан бизге журналын көрсөтүштү, регистрацияланган каттоодон өткөн журналын. Андан сырткары ошо видео тасманы биз да талап кылганбыз, аны көрсөтүп убактысын тактап бергиле бизге депчи. Канчада келип тапшырганын биз билишибиз керек. Жаап чашыруу болбош керек, мыйзам баарына бирдей болуш керек деген талаптарды койгонбуз да. Эми албетте көп суроолорубузга жоопторду ала албай калдык. Андыктан ошол жактан комиссия түзүү чечимин кабыл алганбыз. Ар бир партиянын ММК мүчөлөрүнөн жана активисттерден уюшулган бир комиссия түзүп, эртеңден баштап, эртең менен иштебизди баштайлы. Ушул болгон окуяга негизи териштирүү жүргүзөлү деп. Анткени журналды келип бизде көрсөткөндө дагы ал жакта азыр деле коомчулукта баарында тарап жүрөт, колдорунда өзгөртүлгөн убакыттар, колу коюлбаган жерлер, ушундай көп суроо жараткан жагдайларга күбө болгондон кийин муну башынан аяк чейин териштирүү керек деген чечкенбиз да. Айнура айым, сиз ушул көп жылдардан бери шайлоо өнөктүгүнө көз салып, ушундай өзүңүздүн мындай айдис катары айтып кетсеңиз, ушул процессуалдык кайсы бир эрежелердин бузулушу бул партиянын толугу бойдон бир негизги келечектеги 5 жылдык өмүрүн чечип койгон деген ошол туурабы? Сиздин ушул ситуация боюнча сиздин оюңуз кандай? Биринчиден айтып кетет элем, мына көп жылдан бери шайлоо менен иштеп, биз ушул шайлоо мыйзамына канча бир жаңыртуу системага салымыбызды кошуп, мына азыр деле карап отурам, баягы каттоо система, талапкерлердин каттоо системасын азыр бөлүп, мындай тактоо иретинде койгонубузга мен дагы ыраазычылык билдирем бүт ушундай жумушчу топторго. Анткени мурун баягы өзүнүн кызыкчылыгын билдирген талапкерлер, анан кийин уже талапкер деп эсептелген мындай айырмасы жок болчу да. Азыркы ушул шайлоонун өзгөртүү бир мындай эң чоң кандай достижение деп айтсам болот. Бул баягы талапкерлер биринчи булар 20 канча 40 партия өзүнүн мындай
эмесин билдиришти да, шайлоого катышам, бирок каттоодон өткөн жок. Азыр уже каттоодон конкреттүү түрдө канча партия өзүнүн кадамын жасап, баягы 5 миллион залогду тактап, съезддерди өткөрүп, тизмелерин баарын иреттеп, ошолор бара турган партиялар бул уже каттоодон өтө турган партиялар болуп калды да. Дал ошол жерде каттоодон өтө турган процесс дайым ушундай конфликттүү өтөт да. Биринчи жалаң эле бул шайлоодо эмес, бүт шайлоолордо, мына жада келсе жакында президенттик шайлоодо да эле мындай кандай десем, бир нече конфликттүү болуп өттү. Ошол эле ичинде азыркы Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев ошондо деле чаң чуң менен каттоодон өтө албай калды. Азыркы эми ал жеке персона болсо, азыркы убакта партиянын дагы ушундай шалакылык деп айтсам болот бир жактан. Экинчи жактан ушунча баарына эле белгилүү Кыргызстан кедей партия эмес, канчалык бир мүмкүнчүлүгү бар. Ошого жараша юристтерин дагы тактаган жок. Андан тышкары мына 19-ында өздөрүнүн съезди өттү. Съездин ичинде ошол тизмелерин дагы тактабаптыр, иши кылып ушинтип эң акыркы убакытка чейин чозуп, анан кийин ушинтип каттоодон өтөбүз деп 1 мүнөт калганда каттоодон өткөнгө дагы ошол бүт эрежелерди бузуп киришти. Анан кийин чаң чуң салып, эртең ошол сот боло турган маселе болуп атат. Экинчи жактан борбор шайлоо комиссиянын деле процедуралары ошол регистрацияда каттоо өтө турган процесс ошол дагы иретине келген жок. Мына борбор шайлоо комиссияда ар бир ушундай маанилүү процесске жумушчу топ түзүлөт. Ошол ар бир борбор шайлоо комиссиянын мүчөсү ошол жумушчу топту баштап координация кылат. Бул жумушчу топтун координатору деп койсок болот. Бул как раз таки Кыргызстан партиянын өкүлү Эшимов. Эми карабайсыздарбы, ушундай бир мындай бирине бири болуп калып, ушундай кандай кырдаал чыкты деп айтсак болот. Биринчиден ошол жумушчу топ бүт эрежелерди тактап, процедураларын тактап, положенияларга канча бир өзгөртүү киргизип, ирети жолун, жумушун иреттеш керек эле. Журналдарын подшивка кылып, нумерация кылып, партияларга так ирети менен маалымат берип, кандай регистрациядан өтөсүңөр, анан кийин эртели кеч болбосо дагы баягы киргенде эшиктерди жабып фиксировать этсе, можно таң атканга чейин бүт документтерди ала берсе болот. Ошол эрежелер айтылбай калып, партияларга баягы көп партиялар кыргызчылык кылып, 1 мүнөт калганда шашып пушуп, жарым документтери бар, жарым документтери жок, ушинтип баягы эми чоң эмеге атталган кишилер, ушу чоң саясий эмеге, анан кийин ушундай процесске мындай тартиби жок, эрежеси жок кошулгандан кийин бизге жарандарга дагы бир чоң суроо жаратат. Кийин парламентке келгенде кандай ишмердүүлүгүн көрсөтөт деп биз дагы таң калдык. Кеченки ушундай инцидент бул эки нерсени көрсөтөт. Биринчиден, партиялар институт катары дагы деле түзүлгөн жок. Баягы акча, анан кийин тизменин эмеси, көйгөйү, анан процедурага катышканда бүт документтерди дагы чогултуш керек да. Ошол эрежелер менен. Ошолорду дагы алып келбей талапкерлер иши кылып, менин оюмча, ошол Кыргызстандын штабында ошол көйгөй болгон үчүн эң акыркы мөөнөткө чейин ушундай кыйынчылык менен документтерди жыйнай албай калышкан окшойт деп ойлойм да. А бирок эреже деген эреже, конституциялык мыйзамда бүт так жазылган. Саат 18:00 чейин борбор шайлоо комиссияда так келип, ошол бүт документти тапшырыш керек деп. А башка партияларда, мисалы үчүн силердин партияларыңарда канча күндөн бери ошол документтерди жыйнап атат, тизмелерди. Бул
1 сааттык иш эмес, 10 сааттык деле иш эмес. Бул вообще 1 жума процесс аябай татаал. Ошого даяр болбогон келип кеченки прецедент болуп калганга биз күбө болдук. Айнур айым, ушунак техникалык тактоолор боюнча да мыйзамда жаңылбасам жазылып турат да, саясий партиялар өзүнүн документтерин, тизмелерди, талапкерлердин анкеталарын жана бөлөк документтерди шайлоо күнүнө 40 күн калганда кем эмес бериш керек депчи. Эгерде биз 40 күн деп санасак, ошондо 24 август күн толук бүтүш керек да, 00дачы, түнкү 12дечи. Бирок эмне үчүн ошо 18:00 деп калганда? Бул конституциялык мыйзамда дал жазылган, сааты деле. Ал ошондой баягы сутка, тиги бул деген эсеп эмес. Бул негизи саат жазылбай калса, анда действительно саат 12ге чейин тапшырсаңардар болот эле. А эгерде сааты жазылып калганда, ошол рабочий күн бүткөн мөөнөтүнө жараша бүт документтерди алып келиш керек. Биз мисалы үчүн ошол ыйгарым укук өкүлдөргө, партияларга канча азыр онлайн окутуу өтүп атабыз. Бүт кайсы документтерди кандай келип, кайсы баягы электрондук системага талапкер дегенге кайсы документтерди тиркемелерди жасайсыңар, кайсы убакытта алып келесиңер, кийин копия кылып алып келесиңер деп үйрөткөнбүз. Ошол процессти мен оюмча ушундай партияларда көп эле, жалаң эле Кыргызстанда эмес, бүт партияларда мындай координация жок. Бир анткени шайлоо процесс башка процесстерге карата мындай майда нюанстары көп болуп атпайбы? Анан кийин ошол нюанстарды, эрежелерди кармалбасаң, кийин даже мисалы үчүн жалаң эле каттоодон эмес, каттоодон өткөндөн кийин эгерде эрежени кармабасаң, ошол каттоодон чыгарып калышка 1 эле минут. Ошондуктан ушунча каражат кетирип, ошол эле Кыргызстан, ошол эле тизмеге турган талапкерлер азыр аябай наразы болуп чаң-чуң чыгып атат. Бул негизи ошол координацияны, организационный, логистический момент аябай жаман өткөн деп ойлойбуз. Биринчиден Кыргызстанда күнөө. Андан тышкары Борбор шайлоо комиссияда ошол жумушчу топтун ким жетекчисинде анда дагы күнөө. Болбой эле бүт Борбор шайлоо комиссиянын төрайымына эме кылып атышат, мындай төңкөп коюп атышат, сын пикирлерди айтып атат. Бирок мына азыр дагы мүмкүнчүлүк менен пайдаланып айтып кетет элем. Биз төрайым менен канча жылдан бери иштейбиз, бул мактаган эмес, бирок кече бүт шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн ошол төрайым бүт жаап кетти, аберин. Анткени бул жумушчу топтун жетекчиси ошонун баарын тактап, пепестеп, ошол эрежелерди кармаш керек эле. Ал болсо бир эле вот Эшимов мырза бирөө эле болуп каршы болгон окшойт кеченки Борбор шайлоо комиссиянын жыйынында. Конечно, каршы болот. Бирок ошол Борбор шайлоо комиссиянын мүчөсүндө көп күнөө бар деп ойлойбуз. Анткени ага мындай делегировать эткен да бул процессти. Анан келип ошол даже баягы кече биз телевизордон көрдүк, бүт прямой эфирлер алып бара жатышкан биздин жарандык активисттер, шайлоо партиялар. Ошол жакта көрүнүп турат. Баягы эле Шайлдабекова чыгып, бүт өзүнө мындай эмени алды, ударды алды, жоопкерчиликти алды деп ойлойбуз. Бирок заман өзгөрүлдү, коом өзгөрүлдү, көрүп атпайсыздарбы? Бул көйгөйдү ким табып чыкты? Башка партиялар. Айнур айым, ушунда эме боюнча тактап кетсек, эң биринчи ызы чуу ушу убакыт боюнча башталды да. Партиянын өкүлү 18ден кийин алып келди деп активисттер чыр-чатакты башташты. Андан кийин дагы бир сөз чыкты. Мыйзамда 85ден кем эмес 75ден кем эмес талапкерди бериш керек. Кыргызстан 50 гана талапкердин тизмесин алып келди деп экинчи суроо коюлду. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы кече күнү тизмени партиянын расмий өкүлү алып келген жок, ушул мыйзам бузду деп ошонун негизинде партияны шайлоодон четтетти. Эгерде мисалы ошол күнү саат 18:02 партиянын расмий өкүлү алып келсе, анда демек Кыргызстан четтетилбейт болчу, Демек 18:00дон кийин алып келүү бул кандай болуп калды? Ушу жок, бул биринчиден шайлоо мыйзамында так жазылган. Кайсы убакытта
кайсы процедурага карата мындай талапкерлер чектетилет деп. Ошолордун ичинде жалпы айтылып калган. Ошол эрежелерди кармалбаган деп. Эгерде ошол эле тактоо иретинде өткөн баягы ыйгарым укуктуу өкүлү келип тапшырса 18:02-де өтсө, бул мүмкүн башка суроо болор эле. Анткени мировой практикада талапкерлерди өткөзбөгөн бул өтө кырдаал күчөтө тургандай жаман процесс деп эсептелет да. Эгерде 02, 1 мүнөт, 5 мүнөт деген эгерде ошол эмеси коюлса, анда ошол процесске кандай таасир этет деген маселе коюлуп, эгерде анчалык эле мындай чоң проблема болбосо, анда менин оюмча аларды киргизмек. Анткени мировой практикада бул дагы регистрацияга тоскоолдук деп эсептелет да. Ошондуктан мисалы үчүн мен дагы ойлогом, кандай эгерде мен Борбор шайлоо комиссиянын мүчөсү болсом, мен ушундай партияларды өткөзмөкмүн. Анткени эгерде бүт эрежелери да ыйгарым укугу келип шайлоо мыйзамында так жазылган документтерди ыйгарым укуктуу өкүлү келет, баягы каттоодон өткөн, жөн эле эмес, доверенность берген эмес, каттоодон өткөн өкүлү бүт пепестеп документтерди алып келген. Анан кийин эгерде жетишпей калса, кийин дагы толуктап алып келе турган мүмкүнчүлүгү бар. Андай жок эмес. Бирок ошол съезд өтүп, анан кийин талапкерлер такталуу ошол тизмеден дагы ошол өтүш керек болчу да. Бул эрежелер мындай чоң эреже деп айтсак болот, маанилүү эреже. Убакыт саат 1 мүнөт, 2 мүнөт ал мыйзамда жазылып турган саат 18:00. Эгерде саат 18:02-де келип калса, менин оюмча бул көп деле проблема болмок эмес. Просто ошол эң акыркыга чейин убакытка чейин чоозгон талапкерлерди ошол шайлоо комиссиянын эшигин жаап киргизет эле да. А бирок европалык системада 18:00 десе бүт каттоо жабылат. Электрондук система кандай жабылат болду ошо менен. Ошол эрежелер негизи ошол талапкерлердин өзүнүн мындай организованный эмесин көрсөтөт да. Негизи эле ушул мен да кошумча алып кетейин. Бул тактыктан ушул нерсенин баары ачыкка чыкты да. Мисалы алгач ошол эле убакыт эле болчу да маселенин баары. Кечигип келип калыптыр, эмне болуптур деген да суроолор жаралды да. Бирок ошол кечигип калган кезепетине, мисалы буга чейин да журналистика тармагында канча иштедим, ошо кичинекей бир нерсени изилдеп отурсаң, анын аркасында чоң нерсе турганды ачыкка чыгарып алыш мүмкүн да. Ошондой эле болду бул окуя дагы. Тактыктан башталды, кийин ошол эле кол жазмалары жоктугу чыкты. Такыр чочун киши келип ошол документтерди өткөргөн. Кече күнү мисалы чоң жыйын учурунда ошол эле Боршайкомдун мүчөлөрү тизмелерде толук эмес экенин ачыктап чыкты. Демек такыр мындай бир эле убакыт эмес, андан дагы бир топ мыйзам бузулуп болгон. Эгер убагында киргизип, бирок ошол эле башка процедураларын бузуп койсо, мисалы билинбей да калмак да. Мисалы көп мындай суроо жаралып атпайбы? Эгерде бийликке жакын эмес, оппозициялык партия ушинтип кечигип калса, балким ошо 2 мүнөткө такып эле четтетип коймок депчи, бизде мындай тандалма подход деп айтылат го. Ошондой болсо кандай болмок да? Анда болсо оппозиция жок, мисалы үчүн бул бийликтин партиясы болуп атпайбы? Бул башкача көрүнөт да. Бийликке эме иштеген Борбор шайлоо комиссия эптеп өткөзө турган болду деп. А эгерде оппозиционный болсо, анда бийликтен команда алды, атайын 2 мүнөт өткөзбөйт деп, анда башкача чатак чыкмак. Ошол боюнча азыр мына анын деле көп ызычысы болбой, бат эле четтетип коюшмак. Айзат мырза ошол боюнча суроода, мисалы үчүн эгер карап көрсөк, бул ушул көйгөйдүн убагында көпчүлүк мисалы үчүн бир Бол партиясы жүрдү, Ата мекен партиясы жүрдү, анан силерден эң көп киши жүрдү да. Мен жалпы түз эфирлерди карап көрдүм, кечээкү болгон. Анан карап көрсөк, мындай аябай бир кызыккандай болду да. Бул биринчиден ошол этикалык жактан алдын ала эле баштала элек саясий күрөштө, анан алдын ала эле ушул күрөшпөй туруп жеңип алганга аракет болгондой болуп көрүндү да. Анан экинчиден болсо, эгер элестетип көрөлү да,
бийликке оппозиция өтө оппозиция деле болгон азырынча партия жок. Мисалы үчүн эгер эле ошол эле силерди четтетип койсо, анда деген таптакыр башкача суроолор чыкмак да. Даже эгер борбордук шайлоо комиссиясы отурумун өткөрүп туруп, мына биз ушул кечигип калып туруп, анан реформа партиясын каттабай койдук десе, анда деген такыр башкача реакция болмок. Булар бийликке каршы болгондугу үчүн. Туура айтасыз. Мисалы, ошол эле азыр айтылган фактылар. Кечээ күнү дагы чоң жыйында мен деле өзүм отурдум ал жерде. Буларды ушу шайлоодон четтетип салууга негиз эмне болду? Ал убакыттын кечигип калганында болгон жок. Ал жөнүндө сөз деле унутулуп калды аягындачы. Негизги маселеси чочун киши келип тапшырганы, анан тизменде толук эместиги себеп болду. Бул жакта одоно тартиптер, мыйзамдар бузулгандыгы аларды шайлоодон четтетүүгө мындай айтканда Боршайкомду түрттү да. Эгер мисалы кичинекей эле жана убакыт эле маселе болсо, ошону эле мисалы башка саясий партияларда ошону эле айтып туруп алып, анан Кыргызстан партиясын ошонун негизинде эле четтетиш керек деген мисалы дооматтар коюлса, анда албетте башка саясий партиялар тарабынан да мындай этикага жатпаган бир аз эме болуп калмак. Анткени сиз айткандай күрөшүү жок эле жеңип алганга аракет кылып атышат дегендей. Бирок бул жакта бардык ошол жакта ушул процесске 2 күн аралашып катышып жүргөн саясий партиялардын максаты бардыгына бирдей мыйзам, бирдей тартип түзүлсүн дегенде талап кылынат да. Кыргызстан деп кыйкырылып аткан менен негизи ошол партия жөнүндө сөз болот да. А негизи ал жакта башка да сөздөр болот да. Бир гана Кыргызстан эмес эле башкаларда да ушундай мыйзамдар бузулган болсо, тартиптер бузулган, алар да четтетилиш керек. Тартип болуш керек деген талаптар коюлат да. Анан ошонун негизинде жанакынын баары чыгып атпайбы. Муну унчукпай коюш мүмкүн эмес болчу. Албетте, бирок мындайча айтканда бул азыр деле күрөш. Кыргызстан саясий партиясын деле билебиз баарыбыз, буга чейин парламентте отурган, мисалы азыр жаңы чыгып келе аткан мисалы оппозициялык партиялардын лозунгтарынын бири мисалы бул деген жаңылануу болуп атпайбы. Ошол талаптарга деле мисалы жооп бербеген мындай партия катары деле мындай күрөш болуп атат азыр делечи. Ошонун негизинде балким кандай бир репликалар болушу мүмкүн. Бирок кантсе да бардык ошо чогулган партиялардын негизги талабы бул деген бардыгына бирдей талап, бирдей мамиле кылгыла, бирдей шарт түзүп бергиле дегенде талап болчу да. Азат мырза, мындай сизге мындай тактоо иретинде суроодо. Ошол окуяда 24 августта кечки 10дордо ошо шайлоо комиссиясына реформа партиясынын өкүлдөрү, Ата Мекен партиясынын керек болсо компания лидери Жанар Акаев, Бирбол партиясынын лидерлери ошо Алтынбек Сулайманов болуп келишти дагы. Ошо Кыргызстан партиясы боюнча мына суроолорду узатып атышты, эмоционалдуу түрдө. Баарыбыз көрүп аттык. Бирок жанагы журналды алып келгенден кийин биз ошол эле Биримдик, Мекенин Кыргызстан башка партияларында убактысын көрдүк. Абдан кечки 6га жакын коюлуптур да. Эмне үчүн силер ошол учурда активисттер баарыңар жалгыз гана Кыргызстан боюнча талап кылып аттыңар да, бирок борбордук шайлоо комиссиясынан бардык 17 партиянын документтерин талап кылган жоксуңар. Балким ал партиялар дагы тапшыра элек болчу. Эмне ушу балким ошондо ачыкка чыкмакта. Эфирди толук көрбөй алгансы окшойт. Анткени андай талаптар да коюлган. Коюлса дагы до конца талап кылбайт белеңер, көрсөткүлө бизге депчи. Алардын мисалы мен деле ошол документ тапшырганды барганда мен деле баргам. Мындай колдоо иретинде биз деле ошо партиялаштар болуп барганбыз. Биздин документтер эми өтүп кетсе экен деген ниеттечи мисалы. Анан барганда өзү деле көрөт да ким келип ким кетип атканын. Ошон үчүн башка партиялар боюнча балким ошонун негизинде суроо жаралган жок. Бул Кыргызстандыкы так ошол партия мисалы көзгө көрүнбөй жүрдү. Анан эмнегедир кечинде жанакындай ызычы чыгып кетти, ушундай маалымат чыгып кетти да. Анан ошонун негизинде териштирүү үчүн бардык. Анткени бири-бирибизди күндүз көргөнбүз да, ким жүргөн, ким документти тапшырып аткан, анан кайсы убакта тапшырып аткан. Мисалы биздин реформа партиясы эле эң акыркылардан болуп тапшырган. Эң акыркылардан болуп тапшырган. Менин билишиме караганда бизден кийин бир 2-3 партия балким турушу мүмкүн кезекте. Но негизи ошо акыркылардан болуп тапшырганбыз. Андыктан баарын эле көргөнбүз да, ким келип кеткенин. Ошонун негизинде болуп атат бул. Ошон үчүн башкалар сурап жаткан. Бирок өзүңүз байкагандай, ошол журналда деле мисалы башка деле катачылыктар көрүнүп атат. Негизи ал журналды бир адам толтуруш керек беле, же ар ким өзү толтуруш керек беле? Ар ким өзү толтурса мисалы ал өзү каалаган убакытта жазып коет да. Бул деле шек жаратат. Ошондой эле мисалы кол жазманы карап көрсөк дагы ар кандай кол жазмалар бар. Анан убактысын ал эми айтайын деген башка партиялар дагы өз убагында келсе дагы балким
30 гана тизмени көрсөтүп койгондур. Ушуну силер до конца иликтесеңер балким да көп мыйзам бузуулар чыкмак деген ойда. Ошол кечинде чогулганда, кечки 10дордо 11лерде ошо кирип Боршайком Шайлдабековдун өзү менен жолукканда дагы мен өзүм көтөргөм ошол маселени. Комиссия түзөлүп бүт баарын текшерели депчи. Бардык процесстерге көз салалы, мындай көзөмөл эмес. Аны деген ошол моментте текшериш керек. Түнү менен алып келип коймок да. Жок, ал моментте журналды биз араң алдык. Ошол тасманын кичинекей бөлүгүн араң алдык. 10 мүнөткө жетпеген бөлүгүн. Ошол күнү бизге деген ошол күндө келген бардык тасмаларда беребиз деп убада берген болчу. Биз ошону таң аткача эмнеге жүрдүк? Ошол тасманы күтүп отурдук. Бирок таңкы саат 4-төрдө, 4:30 болду эми алдабасам. Мен ошол убакта эфирге да чыккам. Ошол бизге видеону алып чыгып бере турган киши, ошо IT кызматкери го дейм. Чыгып алып мен чарчадым деп качып кетип калды. Буквальном смысле чуркап эле качып кетип калды. Эшикте күтүп аткан машинасы да бар экен. Биз сиз айтып аткан нерсенин баары талап кылынган, ошол күнү уктабастан күтүп отурганбыз. Анткени бизге убада берилген, бардык видеолор берилет деп. Видеолорду алганда биз деген ички дагы тасмаларды сураганбыз, талап кылганбыз, сырткысын да талап кылганбыз. Анткени бизде сырттан да келип такылдатып акырын киргизгендер болгон деп айтканда, ошол моменттердин баарын ким экенин тактайлы, өздүгүн тастыктайлы, кайсы партияда кандай мүчүлүштүк кетсе, мыйзам бузуу кетсе, алар да жоопко тартылсын деген ниет болчу да. Эми бирок өзүңөр көрдүңөр, комиссиянын дагы ошол мен ошону сунуштаганда Шайлдабеков макул деген, эртең менен 9да ишти баштайбыз деп. Тилекке каршы эртең менен келгенде түшкө чейинкиге чойду дагы, анан түштөн кийин киргенде деле ал сөздү айттым өзүнөчү. Кечээ күнү ушундай келишимге койгонбуз. Сиз деген аны азыр эки сүйлөп мындай сактап айтасыз, өзүңүз сөзүңүздү турбай айтасыз дегендей эле айтылган. Анда да жокко чыгарып койду. Бул жактан эми биз колубуздан келген бардык аракетти кылдык. Колубузда болгон далил Кыргызстан саясий партиясында болуп калды. А эгер тасмаларды алсак, балким башкалар да чыкмак. Ошондо кеп болуп атат да. Мисалы үчүн азыр Айнур айым сизге суроодо негизи эле бул ошол каттоо дептерчесин карап көрсөк. 17:55-тен 18:00-га чейин каттоо боюнча бир 6 партия кириптир да 5 мүнөттүн ичинде. Анан биринчиден алардын катар тизмеси дагы өзгөрүлүптүр. Мисалы үчүн ошол эле 14-чү болуп турган Ордо партиясы 16 деп өзгөртүлүп, 13 менен 14-түн ортосуна Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партиясын кошуп коюптур да 13-14 деп. Анан негизи эле процессуалдык жактан карап көрсөк, ошол бир мүнөттө бир партияны бардыгын муну алып келди, муну алып келген жок деп текшерип каттоого мүмкүнчүлүк бар беле? Мисалы үчүн буга чейин ошол сурооңузду айтып кетет элем. Бул шайлоо былтыркы 15-жылкы парламенттик шайлоо менен айырмасы абдан көп. Биринчиден коомчулук өзгөрүлдү, цифровизация болду. Анан кийин саясий атаандашуу мына ошол убакта жаратылып, биринчи Кыргызстанда реальный атаандашуу система башталды деп мындай далилдеп кетсек болот. Анткени бул партиялар, талапкерлер лишний мындай гонкадан чыгарганда буларга жеңилдик түзөт да, иши дагы бир конкурент алып койгонго деп коелу. Ошон үчүн ар бир партия өзүнүн бүт эрежелерин кармап, анан кийин коюлган эрежелерди карап, анан кийин ошолорду аткарылса, ошончолук бул гонкада көбүрөөк калат да. А так бүт партиялар заинтересованы поменьше осталось, чтобы кандидатов деп. Ошон үчүн булар аңдышат бири-бирин. Бул мындай здоровый конкуренция деп эсептесек болот. Бирок сиз айтып атпайсызбы, булар келип текшериш керек эле, анан талкалаш керек эле, анан кийин ушунуш керек эле. Биз дагы көрдүк. Мисалы үчүн баягы негизи саясий процесс жөн гана өтпөйт, бүт конфликт менен өтөт. А бирок конфликтте эгерде ушундай баягы өкүргөн кыйкырган кишилерден баштап, мисалы үчүн мага вообще абдан мындай жаман көрүндү да, Тилек Токтогазиев мага ушундай бир жакшы жаш муун деп эсептесек, өзүнүн мындай начар эмесин көрсөттү да, мындай будущий мындай келе жаткан политикада мындай токтоо кишиге көрүнгөн жок мага. Андан тышкары бул баягы спортсмен кишилер келип, ошо мамлекеттик имаратына келип, жөн эле ушундай разборка жасаганга андайга жол жок болуш керек. Эмкисинде негизи бул борбор шайлоо комиссия өзүнүн процессин ушундай уюштуруш керек да. Андан тышкары сиз айтып атпайсызбы, ошол жакта текшериш керек эле, сиз болсо келип ошол шайлоо комиссияга саат 2-ге эмес 9-га өткөргүлө деген мындай
кандай десем, негизги ишине тоскоолдук жок, культура, политическую культуру, Саясий да, маданият. саясий маданиятты ушул эмитен көргөзүп атасыңар. Мына мисалы үчүн жарым электорат уже карап ойлоду, булар ушундай экен. Тигилер болсо жакшы азамат, мындай мисалы үчүн аттарын айтпай эле коеюн да. Ушуну талап коюп, мисалы үчүн сиздин дагы эмеңизди, видеоңузду көрдүм. Ошол маданиятка жеткенге чейин ушундай баягы жырткыч процесс боло берет деп эсептесек болот да. Бирок ошол эле убакта мамлекеттик орган бүт системасын так жасаш керек. Ага чоң мыйзамдуу түрүндө талап. Бул жакта шайлоо комиссиянын процесси, ошол жумушчу топ уюштурулган баягы аппараттын немелери, бул дагы туура эмес алып барылган. Аны действительности биз деле мындай биз байкоо жүргүзбөй калдык. Биздин организация азыр мыйзам түрүндө иштеп калды көбүнчө эксперттүү. Бирок ошол жакта бейөкмөт НПО наблюдательдер болсо, ошолор так эме кылат эле. Анткени биз мурун ошол каттоо процесс болгондо күнү түнү ошол жакта отурчу элек. Анткени биз билебиз, ошол убакта конфликт чыгат. Анан кийин булардын добушу, үнү мындай беспристрастный болот да. Ошолор айтмак, булардын өкүлдөрү келди, булардын өкүлдөрү кеч келди деп ошол өзүнүн баасын берсе, талапкерлер ишенип калмак да. Кечинки процессте эч ким жок. Баягы каттоо кантип өтүп атат эч ким билбейт. Анан кийин партиялар улам келип чыгып атат, ушундай башаламан. Бул жакта процесс мындай каттоо процесси так болуш керек эле. Саат 18:00 болду, эшик жабылды. Терезелер дагы. Терезе бүт мындай чочун кишилер ошол процесске катышпайт эле. Кирип, ошол убакта мындай порядковый номерде коюлса болот эле. Ошондо баягы сиз айтып атпайсызбы, 57, 58, 59 ошол убакытты кое берсе деле болот. Анткени эшик жабылды да. Ошонун ичинде баягы биз шайлоого катышканда билесиздер, саат 20:00 жабылат. Анда шайлоочулар ар кайсы процесске катыша берет да, бирок ошол саат 9-10го чейин катышса болот. Ошол процессти так эрежеси менен ошол жумушчу топ жасаш керек эле да. Айнурайым, сиз айтып атпайсызбы, ошол жакта Борбор шайлоо комиссиясынын 24 август күнүндөгү окуяда мисалы башка партиялар өзүн анча мынча агрессивдүү алып барды, саясий маданият көрсөтө алган жок депчи. Бирок ошол эле учурда Кыргызстан партиясы катары өзү саясий маданияттын үлгүсү эмес да, себеби алар деле конкуренттерин сыйлап, убагында документтерин тапшырбай, бул конкуренттер эмне болуптур, биз бийлик менен жакынбыз, биз бийликтен эме алганбыз, ал менен жакынбыз, биз каалаган убакта келебиз, каалаган убакта кетебиз, каалаган кишини жиберебиз деген мындай өңүттүү мындай жүрүм турум жасады да. Ошон үчүн булардын чипи чыгып атпайбы? Анткени булар өзүнүн Эгер биз ошентсек кетпекпиз, унчукпай эле. Булар өзүнүн мындай самоуверенный сезишкен да, мейли, анда биздин өкүлүбүз жумушчу топтун башчысы, если что айтып коебуз, мындай эле жазып коет деп ойдо да, мен оюмча. Мен эми айта албайм, бирок эгерде ошол жетекчиси Кыргызстан партиянын эмеси өкүлү болсо, айтат да, мындай давайте жазып койгула. Алардын жүрүм туруму ушундай ойго алып келип атат да бизге делечи. Бизге дагы ошондуктан ошондой болбос үчүн бүт эрежелер, процедуралар ачык болуш керек эле. Мына ушундай процесс өтүп атат. Бирөө чыгып, ошол жумушчу топтун бирөөсү чыгып, мына урматтуу партиялар, силер барыңар келдиңер, саат 18 азыр эшикти жабабыз, каттоодон өтө тургандар киргиле, калгандарыңар чыккыла деп ушундай процесстерди ачык айтса, анда ушундай суроолор жок болот эле. Мисалы үчүн ошол эреже кармалган жок, башаламан, баягы ручка менен чийип, анан кийин ушундай болуп аткан, ал дагы суроо жаратат. Бирок ошол цифровизацияда талапкер деген эме бар да, сайтта. Ал алдын ала ошол талапкер системага бүт документтерди тапшырыш керек эле. Кийин мындай кагаз түрдө алып келиш керек эле. Ошол процесстерди да караш керек. Бирок кеченки окуя коом өзгөрүлүп баратат деген баа берсек болот. Эгерде коом өзгөрүлсө, анда ушундай мамлекеттик органдар өзүнүн
так жумушун жакшы жасайт деп ойлойбуз. А эгерде булар сурабаса, анда ошол эле бойдон калып калат. Анан ызы ичүү боюнча да бир нерсени кошуп кетким келип атат. Анткени алгач биз барганда биз өзүбүз эле төшүктү каккылап, мисалы бизди киргиз деген андай ой дагы сөз да болгон эмес. Биз акырын эле барып, биздин мына мыйзамдуу өкүлдөрүбүз бар ар бир партиянын. Ошолорду эле киргизгиле, алар өздөрү эле тактап чыксын деп айтканбыз. Жөн эле эшик жабык бойдон туруп алды, бирөө чыгып мени азыр деп коюп, ошо боюнча кетип калып атты. Анан аягында биз деле 2-3 саат, 4 саат туруп анан тажайсың да. Анан эшиктерин катуураак тыгылдаттык. Анан ошондо чыкканда анан киргизгиле дептир да. Ошентип кирип барганбыз. Эми баарыңар деле кирсин дептир. Ошол эшикте канча киши жүрсө, ошонун баары кирип барып анан жанакындай бир аз ызычуу болду окшойт да. А негизи бул маселе оңой эле чечилмек. Биздин эле ар бир мыйзамдуу өкүлдөрүбүз бар. Ошолор эле кирип, өздөрү эле териштирип, бат эле тынч обстановкада чечип коймок. Бул жакта мындайча айтканда алдын алым көрүү болбой калдыбы БШК тараптан? Билесизби, 15-жылы баягы бир шайлоо комиссия участкада, жок, 15 эмес, 10-жылы шайлоо процесске биз күбө болгонбуз. Бүт саясий партиялардын мүчөлөрү бир участкада ушундай вброс болгон экен да. 150 адам келип ошол бүт шайлоо комиссияны курчап алып, бакыш шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн ошакта өлтүрөбүз деген ушундай ошого чейин жеткен да. Ошого салыштыруу азыркы процесс вообще-то мирный деп ойлойбуз да. Анткени бул процесс башка эмеге уровеньге чыгып баратат да. Бул мисалы үчүн реформа дагы 2-3 партия кошулуп өзүнүн арызын жазышты, укук коргоо органдарга кайрылышты. Андан тышкары эртең сот болот. Соттун чечими кандай болот? Мисалы үчүн Борбор шайлоо комиссия өзүнүн чечими менен өзүнүн баягы эмесин көрсөттү. Кандай десем, более беспристрастность показал, да? Калыстыгын көрсөттү. А эгер эртең сот кандай чечим кылат? Ал сот мисалы үчүн мүмкүнчүлүк берип койсо Кыргызстанга, анда сот системага дагы суроо. Анда дагы ушундай мындай бүт партиялар ызычуу жасайт да. Ошондуктан ошентип атып эле шайлоо процесс өнүгүп баратат. Алар ушундай мындай окуялар болбосо, анда мүмкүн болбой калат эле. Азият мырза, сизге суроо да, мисалы үчүн сиздер азыр өзүңүздөрдү мындай бийликке оппозициячыл партия катары деп тааныштырып жүрөсүздөр. Анан ошол эле учурда сиздердин кайрылууңуздар чыкты да бул окуядан кийин. Анан ошолдо кайрылууңуздарда сиздер кайрылууну улуттук коопсуздук кызматына жолдоптсуздар да. Анан суроо кетет экенде, эгер азыркы учурда чын эле улуттук коопсуздук кызматы Борбордук шайлоо комиссиясынын ишине аралашса, эми биз билебиз да, улуттук коопсуздук кызматы деген акыркы убактарда бүт жарандык активдүүлүктү, сөз эркиндигине аябай көп оорчулуктарды келтирип, аябай коркутуп, үркүтүүлөр менен мындай алек болуп келүүдө да. Анан сиздерди өзүңүздөрдү биз либералдуу, анан оппозициячылбыз деп туруп, анан кийин аябай калыс чечип кабыл алынган БШК Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысына деген укук коргоо улуттук коопсуздук кызматынын карасын деген, эми бул кандай кабыл алса болот да? Азият, мындай айтканда өзүңөр запкы жеп жүргөн уюмдан кайра жардам сурап аткан. Жок, Азият азыр айтып баштаса, кандай бул реформа, анда үгүт компаниясына кошулат деп мындай болуп калышы мүмкүн да. Жок, мен ошону мындай жалпы эле жооп берип коеюн да, мындай үгүткө да окшобосун, эчтеке окшобосун. Бул негизи мыйзам ченемдүү иш-чаралар да. Кайрылууну жасашыбыз керек. Жөн эле эшикте туруп кыйкыра бергенден пайда жок, мисалычы. Анан мыйзамда кандай жолдор каралган болсо, мындай конфликттерди чечүүнү анын баарын кылышыбыз керек. Мамлекеттик орган болгондон кийин ишенсек те ишенбесек те аларга кайрылышыбыз керек, арызыбызды жазышыбыз керек. Анан алардын кандай чечим чыгарат, ал башка маселе. Алар эгер албетте мыйзамсыз бир чечимдер чыгарса, ага да жооп кайтарабыз биз. Анда деген айтышат, сиздер өзүңөр бизди чечкиле дебедиңер. А биз ошентип башка ким бар чече турган? Мен мисалы жоопкерчиликти мага бергиле, мен азыр өзүм чечем баарын. Бирок жоопкерчилик менде жок да.
кантип чечесиз? Ошо менде жок да ал жоопкерчилик, ошол айтып атпаймынбы? Эмне кыласыз? Сиздердин оюңуздарча ошондо деген азыр деген улуттук коопсуздук кызматы келип туруп Шайлдабекованы түрмөгө алып кетиш керек беле? Көптөгөн саясатчыларды алгандай болот. Ал жакта ошо кайрылууда түрмөгө алып кеткиле деген сөз туурабы? Жок, негизи да ошол эми улуттук коопсуздук кызматы Суроолордо мындай азыр берели болуп да. турду. Ал жакта кайрылуунун себеби мисалы биз айтып атпаймынбы, буга чейин айтпадымбы? Шайлдабекова өзү менен сүйлөшкөндө дагы жана видео тасмаларды бизге берсеңер биз деле мисалы өзүбүз деле кылып коебуз аны. Өзү деле териштирип иликтеп коебуз деп ал да болду. Бирок тилекке каршы андай жооп алган жокпуз да. Бизге жөн эле мындай эшикти жаап коюшту, тасманы да берген жок. Башка нерселерге да мындай жолду бууп коюшту да. Ошонун негизинде эртеси күнү эртең менен ошондой кайрылуу жазуунун чечим кабыл алынды. Партиялар бириктик, мондай кайрылуу жолдоп коелу. Алар деле эсине алып жүрсүн. Биякта коомчулук, баланча түкүнчө партиялар бул процесске көз карап турат, көз салып турат. Анан мондай талаптарды коюп атат деп. Ал жакта по пунктам жакшы окусаңыз ошол жакта жазылып турат по пунктам. Видео тасма туурасында мондай тартип бузуулар болду, мыйзам бузуулар болду, ошолорду териштирип бергиле деп. Ал жакта бирөөнү кама же тигинт мынт деген эч кандай эме жок да. Ал генералдык прокуратурага жолдошуш керек го дейм менимче. Жок, булар негизи саясий партиялар абдан жакшы ошол процессти көргөзүп атат. Мындай обращенияларды, кайрылууларды укуктуу органдарга кайрылып атышат. Бирок эгерде оппозиция болсо барып эле ошол жакта разборка кылгандай биз ал убакытты өтүп кеттик. Ошондуктан булар мыйзам чегинде бүт процедураларды сакташ керек. Арыз жазышат, кайрылуу кылышат. Кайрылууну укпаса митингге чыкканга дагы мүмкүнчүлүгү бар. Туурабы? Бүт конституционный формадагы өзүнүн протесттерин көрсөтсө бар. Ошондуктан булар кайрылууларды мен оюмча эң туура жасады. Анткени бул коллегиалдуу орган, алар дагы только рекомендация бере алат. Алар келип алып эле, бирок сиз айтып атасыз, шайлоо комиссия Шайлдабекова. Булар 12 адам. Баары тең. Баары тең чечимге сөзсүз эме болушат. Анан жоопкерчиликке дагы тең укуктуу да. Бирок ошол изилдөө жасаш керек. Расследование, следствие. Бул партиялардын эмеси эмес, функциясы эмес. Бул мамлекеттик органдын, укук коргоо органдарынын функциялары. Бирок бул мындай эгер сырттан карасак, ошол өзүнүн оппозиция деп тааныштырган партиялар мындай бир улуттук коопсуздук кызматын акыркы убактарда кылган мындай мыйзамсыз иш аракеттерини бир аз легитимдештирүүгө окшоп кетти да. Демек аны А как это легитимдештирүү? Официалдуу түрдө болгон органды кантип булар четке кагышат? Бул оппозиция болобу же бийлик болобу, бул негизи мамлекеттик системада болгон ушундай алда коомдук эме уюм болуп атат да. Салык төлөөчүлөрдөн айлык алган уюм. Туура. Бул гражданский активизм деген башка. Булар негизи мамлекеттик органдарга ачык процесстерди ошолорду талап кылышка мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол эле убакта мамлекет тарабынан көп маалымат жабык болуп аткан үчүн. Жок, Перизат коллегамдын оюндай толуктап кетким келет да. Суроо бул жерде эме болуп атат. Ошол эле реформа партиянын өкүлдөрү, ошол эле Клара Айым Сооронкулова, Рита Карасартова, башкалар буга чейин улуттук коопсуздук кызматын көп сындап келген. Реформалаш керек. Мисалы, жалгыз эле чалгындоону калтырыш керек, саясий иштерге килигишпеш керек деген тезистер бар да. Алар эми бирок кайра суроону ачпайбы? Кечирип коесуз, ошон үчүн Ген прокуратурага кайрылса болот эле да. Булар эми прокуратураны реформалаш керек да, мисалы. Жок, булар эми ошон үчүн саясий системаны өзгөртөм деп, ошон үчүн ошол аттанып атпайбы ошол процесске баргандан кийин мүмкүнчүлүк болгондо өзгөрүлтөт. Азыркы убакта азыркы системага караштуу мамлекеттик органдарга өзүнүн эмесин жиберишти. Мындай саясий маданият жөнүндө сөз кылып кетпедикпи суроода? Ошол 24-түндө кечки окуяда Атамекен партиясынын өкүлдөрү келди. Ошол эле депутат Жанар Акаев буга чейин Кыргызстан партиясы менен жаңылбасам 3 жыл Атамекен партиясы көпчүлүк коалициясында турган. Азыр Алтынбек Сулайманов келди, Бир Бол партиясынын лидери, фракциянын лидери. Азыркы учурда Бир Бол менен Кыргызстан көпчүлүк коалицияда да. Алар бирге өкмөттү түзгөн, өкмөткө жоопкерчилик алышат. Анан ушул саясий анан келип Кыргызстанды мындай айтканда, орус тилинде айтканда жаман тапит этишти да. Шайлоодон четтет салалы, биздин конкурент алдын ала айткандай алып коелу деп, чага өздөрүн жеңип болот да. Ушу саясий маданиятка кандай келип калат да?
этикалык суроо да. Жакшы, действительности жакшы суроо. Анткени азыркы жогорку кеңештин бүт составы жаңы мындай курамы парламентке жаңы курам келгенге чейин булардын мөөнөтү чектелтилбейт. Бирок практикалуу түрдө мындай сентябрдан баштап көрөсүздөр эң көп дегенде 5-6 жолу отурумга чыгат, калгандары уже каттоодон өткөндөрү бир партияга чуркаган иши кылып ушундай өкүлдөр көп болот. Уже даже иш жок болуп калат да. Негизи бул парламент өзүнүн эмесин аткарбайт. Кийин ошол эрежелерди дагы бир сыйра карап чыгыш керек болот. Анткени ошондо өзүнүн статусунан бошотуп парламенттен же чыгыш керек болот, же шайлоого аттаныш керек болот. Азыркы мыйзамда андай мүмкүнчүлүк бар буларда. Парламентте дагы болуп, башка партиянын өкүлүнө тизмеге барганга мүмкүнчүлүк бар. Өзүнүн жеке эмесин жазып коюшат да, убактылуу өзүм эмемди полномочияларымды чектетилет деп. Азият мырза, ушул суроо сизге эле да, убагында билесизби, Алмаз Атамбаев Атамекен партиясын сындабады беле? Биздин СДПКнын партнеру бир буту менен оппозицияда, бир буту менен бийликте талтайып турат депчи. Азыркы алардын адамдары талтаймак турсун бири-бирине чоң атака жасап атышпайбы? Буну саясий маданият жактан, этикалык жактан кандай деп баласак болот да? Мына сиз жаңы партиянын өкүлү катарычы? Эми албетте андай ойлор да бар, андай жасалып аткан иштер бар. Эми мен бирөөнү сындагым келген жок азыр. Өзгөчө азыр үгүт баштала электе. Анткени үгүт катары азыр көрүүчүлөр дагы, башкалар дагы балким Боршайком кечөгүн ылдылдап жүргөн Боршайком азыр карап отурса, ал деле азыр жазып атышы мүмкүн, мисалы үгүттү кылабы кылбайбы бүгүн депчи. Андыктан мындай ал жөндөп азырынча айтпай эле коеюн, но негизи жакшы айтып кетти. Ушундай процесстерде четтете эле коюш керек. Депутат бойдон калбаш керек балким. Алар деген үгүт ишине кете турган кишилер, үгүттөй турган кишилер, эгер парламентте микрофону бар болсо, анда өз каалаганын кылат да. Жашыруун болобу, ачык болобу, ошондой нерселерди негизи келечекте карап коюш керек го дейм да. Айнур айым, азыр жакшы суроону айтып кеттиңиздер да, буга чейинки деле эгер 15-жылдагы шайлоону деле алып карасак, күздөн мол эс алуудан келгенден кийин негизи эле депутаттар кворум түзө албай калышат да, бардыгы шайлоо менен болуп, анан жогорку кеңештин иши мындай аксап калып атат да. Анан бирок ошол эле учурда депутаттар өздөрүнүн түздөн түз болгон функциясын аткарбай, эми Кыргызстандагы деген эң башкы орган, мыйзам чыгаруу органы болуп турганын карабастан, алар шайлоо үгүтүндө жүрөт. Анан ушундай убакта негизи эле парламенттин ишмердиги, анан негизи институт катары аксап калып атпайбы? Ушуну кандай кылып бир оңдосо болот? Ошон үчүн мындай эс алууга чейин бүт пачкалап закондорду кабыл алышкан. Анткени закон кабыл алганга инициативадан баштап кабыл алышына чейин 4 ай кетет экен да. Ошондуктан баягы 2 ай эч бир эмеси жок деп, 1,5 ай кажет жок чыкканга деп, ошон үчүн бүт каалаган депутаттар келишет, каалабаган келбейт. Ошо ойдон кворум жок болуп, маанилүү суроолор жок болуп калат парламентте. Бул практика. А бирок ошону өзгөртүлгөнгө, мына жаңы курам келгенде парламент өзүнүн регламентине ошол нормаларды кошсо, конституция боюнча мүмкүнчүлүк бар алардын, депутаттардын катышпаганга, эмеге өз жеке заявлениясы менен жазып эле просто келбей калышы мүмкүн. Азыркы бул негизи эле Кыргызстан партиясы менен болгон ситуацияны алып карасак, коомдук пикирдин басымынан улам, көптөгөн активисттердин, башка партия өкүлдөрүнүн басымынан улам Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетишти да. Бирок ошол эле учурда азыркы бүгүн деле көптөгөн башка партиялардан тизмесинен барып атат деген кишилер бүгүн мына биз ушул партиядан чыгуу чечимин кабыл алдык, анан бул партия менен барбай калдык деген көп мындай саясаттагы белдүү кишилер өздөрүнүн мындай видеолорун чыгарып атат да. Бул эмнени билдирет? Эгер биздин билишибизче ошол тизмедеги өзгөрүүлөр дагы шайлоодон четтетилүүгө алып келиши мүмкүн да. Азыркы күндө буларды кандай караса болот? Жок, азыркы убакта мыйзамда жок. А бирок мына 3-чү жакында каралыш керек болчу.
үчүнчү окууда каралышы керек болчу саясий партиялардын мыйзам долбоору. Ошол жакта так жазылган. Бир партиянын мүчөсү бир партияга мүмкүнчүлүгү жок андай. Эгерде бир партиядан бир партияга чыкса, анда сөзсүз арыз жазыш керек ошол партияга. А бирок шайлоо тизмеси жалаң эле партия эмес. Мисалы үчүн азиат келип биздин партияга келсе, жөн эле тизмеде азиат болуп келиши мүмкүн да. А бул партиянын ата мекенинин же реформанын же Кыргызстандын мүчөсү болуп келбейт. Жөн эле жеке фамилия эмес. Жок, азыр суроону тактап кетет. Мисалы үчүн бул партиялардын съездин учурунда такталган тизмелерден кишилер кетип атканын айтып атам. Эгер мисалы үчүн бүтүн Кыргызстандан мисалы үчүн Турсунбай Бакир уулу биз съездде мындай кылып тактадык эле, бирок бүгүн мен как раз бүгүн ошону айтайын дедим эле. Съезд негизи официалдуу түрдө өтүш керек. Ошол жакта тизме бекитилиш керек. Тизме да ошол жерде жарыяланыш керек да. Жарыяланыш керек. Анан бул ачыктыгын көрсөтөт партиянын. Андай процесс бүт партияларда негизи бир эки эле партия болот. Тизме ошол жактан бекитилип, барып подпистерди коюп, кийин иши кылып тизмени дагы деле ушинтип алмаштыра берет. Анан чыр чатак ошондон чыгат. Бул кайсыл убакытка чейин алмаштырса болот тизмедеги ошол тизмелерди? Расмий катталгыча дейм, Жок, съездден өтүп, ошол тизмени бекитилгенден кийин официалдуу түрдө ошол съезддин чечимине мисалы ошо съезд бүттү да. Съезд бекитип койду. Анан эртеси күнү тизме өзгөрүп кетти. Аны дагы кайра съезд өзгөрүүнү бекитиш керек болчу да. А бул жерде мисалы Турсунбай Бакир уулу бүгүн талап кылып атпайбы? Биз съездден кийин бекиткен тизме бөлөк, азыр бөлөк болуп калды деп бүтүн Кыргызстандан талап кылып атат да. Туура. Бул деле мисалы мыйзам бузуу болуп калат. Же мыйзамда так жазылды беле, съезд бекитиш керек тизмелерди деп. Съезд бекитиш керек. Ошон үчүн чыр чатактар чыгып атат. Бул жашыруун процесс болуп атпайбы? Лидерлер отуруп алып өздөрү оңдоп тизмени. Бул негизи кийинки убакытта преференциалдуу система өзүн көрсөтөт. Бирок азыркы убакта андай жок. Тизме жабык түзүлгөндөн кийин өзгөргөнгө бир эле жолу бар. Же өзү талапкер өзүнүн заявлениясын жазыш керек болот, же эгерде дүйнөдөн кайтса ошондо гана. Ушул окуядан кийин ой жаралап атат да, Кыргызстан партиясы эмне мынча кечигип келди деп, балким аякта дагы жалаң капчыктуулар чогулган, тизме боюнча талаш тартыштар болуп кетип, ушун кечигип калды деп. Негизи мына Кыргызстанда саясий атаандаштык шайлоо процесси конституцияда, анан конституциялык мыйзамда так бекитилген да, көрсөтүлгөн саясий атаандаштык. Ал жерде абдан демократиялуу, либералдуу. Бирок бизде мына саясий атаандаштык, кыргызчылык, тууганчылык, жердешчилик деген мындай бейформалдык социалдык эрежелер менен жүрөт да. Мисалы ошо Кыргызстандын окуясы ушул бейформалдык социалдык эрежелерди өзгөртө алабы? Ишенсеңиз, бир дагы партияда ушундай эреже сакталбайт. Бир дагы партияны көргөн жокмун. Баары бир биринчи 10 же 20 тизменин өкүлдөрү эле түзүлөт, эң жакшы болгондо. Кийин калгандарын мындай эле тизип коюшат. Вообще-то бул партиянын съездинде быйыл просто ошол ковидтин аркасынан дагы мындай съезд 50 адам, анан кийин бүт съезд өткөрүлбөй калбады. Ошондуктан дагы ушундай кыйынчылыктар болду да. Негизи съездингө баягы делегаттар келет дагы, ошол жактан тизме жабылат и шайлоо комиссиянын эмесине берилет. Бул жакта 50 адамдан 50 адам, ошондуктан мындай жыйынтыгы жок болуп калды дейбиз да, мен оюмча. Акыркы күнгө чейин жалаң эле Кыргызстан партия эмес, көп талапкерлер, менин оюмча биз мындай байкоо жүргүзгөн жокпуз, бирок менин оюмча ушундай болгон деп. Айнур айым, мындан бир жакшы суроо чыгып атат да. Мына Турсунбай Бакир уулу да бүгүн интервьюсунда айтты, Аки престе. Менден бүтүн Кыргызстан партиясынын лидерлери $200,000 сурады, ошон үчүн эгерде $200,000 тизмеге алдыраак чыгабыз депчи. Көптөгөн азыр суроо жаралып атат, балким Кыргызстан партиясында дагы жалаң капчыктуулар го чогулган. Алар дагы ушу тизме боюнча тизмедеги орун боюнча мындай тартыштар болуп кечип калды. Анан жалпы жеке партиянын иши. Албетте жеке партиянын иши, бирок суроода Кыргызстанда шайлоо ушунча кымбат турабы? Шайлоо компаниясы ушунча кымбат турабы? Мына сиз ушу көп жылдан бери шайлоону алып келет, шайлоонун адиси болуп жүрөсүз, аралашып.
ушу чын эле ушунча кымбатпы Кыргызстанда шайлоо? Эми 2 миллион шайлоочу үчүнчү? Шайлоо өзү деле аябай татаал процесс. Кымбат, организациялык түрдө аябай кыйын. Бирок эгерде мындай нактак партия болсо, бул процесс шайлоонун алдында эмес, шайлоого чейин эле эрежелер түзүлөт. А бизде тилекке каршы партия институту жок болуп атпайбы? Ошон үчүн негизи бул проекттер деп эсептелебиз. Эптеп эле ошол жогорку кеңешке кирип, анан кийин депутат креслоны алып, эң жок дегенде аппаратка барам, мамлекеттик аппаратка, же жок дегенде ушундай мамлекеттик ишканага кирем же депутат болом деген ушундай бизде мындай эме бар да, культура бар. Шайлоо негизи кымбат эмес. Аябай эле арзан. Да. Болгону учурдагы бир топ мүчүлүштүктөр бар, анан атайын бут тосуу үчүн жазылып чыккан мыйзамдар бар, тартиптер бар, ошолордун баары кымбаттап салган да. 5 миллион көрөнү мисалы биз кантип жарыялап отуруп, элдин баарына жалдырап отуруп, мисалы чогулттук да. А эгер ошону мисалы миллион кылып койсо деле жок дегенде өзүбүз карыздасак да таап төгүп коймокпуз да, ызы чыгылбай элечи мисалы. Ал деле бир маселе. Анан үгүт иши дагы эң көп акча ушул үгүт ишине кетет. Ал жагындагы өтө жөнөкөйлөтүп койсо болмок да. Ошол жакта мисалы шайлоо фонду болот ар бир саясий партиянын, ченеми жок десек болот, канча 100 миллионго чейинчи. Ошондо минималдуу эле кылып коюп, баарына бирдей эле шарт түзүп койсо, мунун баары маселе чечилмек. Жок, бирдей шарт баарына түзүлүп атат. А бирок мүмкүнчүлүктөрү ар бир партияныкы башкача, ар кандай болуп атпайбы? Сөзсүз түрдө Эгерде бир партияда демек теңдеш керек да. Мисалы Германияда теңделген айтып атам да, кечире сайын Нуржи. Чекти айтып атам да, эгер баарына бир чек коюп койсо, мисалы каналдар бар, мамлекеттик же ушундай каналдар бар, ошолордон баланча убакыт берилет. Дебаттар аркылуу өзүңөрдүн программаңар менен урушуп талашкыла, пожалуйста, болду, башка эчтекенин кереги жок деп. Ошентип койсо, мисалы, капчыктуулар деле көп кызыкпайт болчу да. Ошон үчүн азыркы убакта мыйзамга ушундай сунуш кирди. Баягы концерттер жокко чыкты. Ошон үчүн бүт ырчылар парламентке бара турган болуп калды. Эсиңизде болсо, жайында сиз деле ошол коомдук талкууга катышкансыз. Биз деле катышканда ушул нерселерде, ушул мыйзам негизи партиялар жөнүндө мыйзам талкууланып жатканда эле бир топ сунуштарды айткан болчумун. Мени анда популист деп сөгүшкөн да барычы. Жок, сен популисттер парламентте чечим чыгарат. Айнурай мисалы да, жанагы партиялардын фонддорун жоюп, партиялар 5 миллиондон берип атпайбы күрөч, ошо 5 миллионду чогултуп, ошо 5 миллионго эле Борбордук шайлоо комиссиясы өзү пиарды, шайлоочулар менен жолугушууну баарына бирдей мамиле кылса, эмне үчүн болбойт? Жок, мамиле менен мүмкүнчүлүк бул башка. Мамилени сөзсүз бирдей кылыш керек. Мүмкүнчүлүктөрдү көрүп атпайсызбы? Жөн эле добуштар сатылып атпайбы мүмкүнчүлүктөр? Азыр ага мисалы үчүн мүмкүнчүлүк мындай ушундан баштап ушуга чейин мүмкүнчүлүк баарына түзүлөт. А бирок ар бир талапкер ар бир системада, мисалы үчүн реформа чуркап жүрүп өзүнүн 5 миллионун эптеп таап алышты. А үгүт компанияга булардын акчасы барбы? Жокпу? Билбейсиң да, ошол дагы да. Сиз билесиз да, мүмкүнчүлүк мына. Сизди карап атпайм. Мисалы, мыйзамда партия фондуна 300 миллион сомдон ашык акча сарптай албайт. Чек коюлган. Ошо, бирок ошо 300 миллион сомго мисалы партия 1000 сомдон эле добуш сатса, 300 миң добуш алып коет. 2 миллион алса, 150 миң добуш сатып алса болот. Азыркы укук системада ага дагы бөгөт коюлган, ага дагы штраф. Эгерде талапкер менен байланыш болсо, ушундай бир кармалгандан кийин бул как раз регистрациядан чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан буларга дагы аябай риск. Добуш сатып алуу деген азыр уже биз канча 4 жыл күрөштүк ошо менен. Мурун жеке айыпта эле да, азыр публичный айыпта. Ошон үчүн факт далилдесе, булар бири-бирин карап эле ушинтип билгизип коет укук коргоо органдарга. Тиги партия тигинтип атат деп. Милицияларга как раз азыр окутуп өтүп атабыз, укук коргоо органдарга. Алар таң калып атышпайбы дейт. Биз кыйналган деле жокпуз дейт. Партиялар бири-бирин эле айтып коюшат. Ошол жакта факт болуп атканда биз барып эле чыгып биз иликтейт. Бирок эгерде азыркы убакта адам акча алганга ошого дагы айып болуп коюшат. Бийликке жакын партиялар таратып койсо, ошолорго кандай тандалма мамиле болбойбу деген эле коркунуч да. Болушу мүмкүн, бирок ошого булар бири-бири менен, мен айтып атпаймынбы, азыркы убакта коомдо ачык мындай Facebook, цифровизация,
билинбей эле мына кеченки окуя баарына Кыргызстан боюнча жайылып кетти. Бирок негизи мындай келечекте кыялымда ушундай болсо деп тиленем да, негизи ушинтип күрөшүп отурбай эле өздөрү эле тияктан тартипти сактап коюшчу эле, мисалы ыз ичи болбой эле Саясий күрөш ошондон башталат. Саясий күрөш башталсын, ал программа, идеология жактан башталсын. Саясат ошо менен түзүлөт да. Идеология жагынан, программа жагынан күрөш аягына чыгып калыптыр. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүн түз эфирде негизи эле шайлоо алдындагы могу партияларды каттоо убагында чыккан көйгөйлөрдү, талаш тартыштар жөнүндө талкуу кылдык. Бизде конокто Жарандык платформа коомдук уюмунун директору Айнура Усупбекова жана Реформа партиясынан Азият Жекшеев болду. Алып баруучулар мен Перзат Сайтбурхан жана Айдын Бакытбек. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.